Бата кылды барысы, жашы менен карасы. Алим Байматов 40 жылдан ашык өмүрүн маданиятка арнаган. Атасынын жолун улап 13 жашынан манас айтууну өздөштүргөн. Кийин жогорку билим алып, биротоло маданият тармагына киришкен. Учурда ал Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда эмгектенип келет. Жалал Абад облусу боюнча жападан жалгыз манасчы болгондуктан эпос менен кошо маданиятты жайылтып жүрөт. Ар бир бала, ар бир ушу 7 жаштан 70 жашка чейинки балдар манас айтып бакчыларда ошол манастын жанагындай туулуп өскөн, басып өткөн жолун, маңызын, тарыхын, кубанычын, кайгысын баары түшүнүп, ушу жаттатып ушу айтырып атабыз. Негизинен мындайча айтканда, кыргыз эли, кыргыз жаштар ушу манасты билбесе, манасты тутпаса гана биз эмне менен жашайбыз? Манас биздин келечегибиз, духубуз, рухубуз десек жаңылыш жок. Бүгүн Манас шаарына маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Майрамдык иш-чарада маданият өкүлдөрүнө облустук бийлик жана башка мекеме ишканалар тарабынан ардак грамоталар жана сыйлыктар тапшырылды. Урматтуу маданият кызматкерлеринин өкүлдөрү, Манас шаарындагы маданий иш-чараларды сиздерсиз элестетүүгө мүмкүн эмес. Сиздер шаарыбыздын жүзүн, элибиздин нарк населин даңазалап келесиздер. Шаар бийлиги сиздерге ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгилеп айткым келет. Элибиздин руханий байлыгына кошкон салымыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ар дайым эл сүйүүсү менен жашап, чыгармачылык шыктанууңуздар түгөнбөсүн. Манас шаарынын мэриясынын маданият бөлүмүнүн режиссеру Жуманов Атимбек Алишерович. Руханий дүйнө деген ал башка. Руханий дүйнө менен азыктанып, руханий дүйнө менен алга жылып, коомубуз дагы алга жылып дегендей бүгүнкү күндө эчен бир жакшылыктар болуп атат. Мамлекет тарабынан каржыланып, көңүл буруп абдан жакшы. Мындан буягына да буюрса жакшы болот деген жакшы үмүтүбүз бар. Алдыда чоң объекттер, облустук филармония, музей, спорт ордолору салынып атат. Кудай кааласа бул маданият кызматкерлерине болгон шарт, жалпы элибизге болгон шарт түзүлүп атат дегенди билдирет. Ушул жакшылыктарыбыз кут болсун. Сон сыйлыктар менен, гүлдестелер менен, белектер менен куттукталып сүйүнүп отурабыз. Ушул учурдан пайдаланып, маданият кызматкерлерин жалпыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Зоолоңуздар бийиктей берсин. Ар дайым сахнада жүзүңүздөр жарык болсун, майрамыңыздар кут болсун. Сапар акеңизге окшогондор аяксы болуп атат, жымтып аткандар. Мунун жашоосу биздикине караганда жакшы. Бүгүнкү иш-чарада Барп атындагы драма театры Нурамандын Ак чатыры аттуу спектаклин тартуулады. Сахнада борбордон билим алып келген жаш артисттердин үнү да жаңырды. Алардын бири Нарын облусунун тургуну Өзгөрүш Алиев окуусун аяктап, чыгармачылык жолун Манас шаарынан баштаган жаш таланттардын бири. Бул көрүнүш Манас шаарындагы маданият тармагы жаңы дем, жаш артисттердин агымы менен байып жатканынан кабар берет. Ушу Барп театрында азыр 1 категориядагы артист болуп эмгектенем. Иштегенибизге 3-4 айдын жүзү болуп калды. Жаман болгон жок, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Роль артынан роль аткарып, чоң эмгектерди жаратып келатабыз. Буйруса дагы жарата беребиз. Келечекте ушу театрды, Манас шаарынын маданиятын чоң деңгээлге көтөрөбүз деген ишеничтебиз. Группа менен министрлик жиберген 2 жылга деп. Эгерде бул жактан ушу үй маселеси чечилип калса, бул жакта калып, биротоло бүт эмгегибизди арнап беребиз деп, өмүр бою иштеп беребиз деген үмүттөбүз. Майрамдык иш-чараны Жалал Абад облусунун маданият тармагындагы бардык мекеме ишканалар биргеликте уюштурган. Анын алкагында сүрөт, тарыхый буюмдар жана китептердин көргөзмөсү коюлду. Анда Тургунбай Сыдыков атындагы көркөм сүрөт мектебинин окуучулары сүрөт тартуу өнөрүндө көрсөтүштү. Биз көркөм сүрөт мектебинен келдик. Азыр бул натюрморт, сирен гүлү. Ошо азыркы учурда сүрөт тартуу менен алектибиз. Азыр бул процесс кайсыл этапта? Бул азыр акыркы этапта. Детальдарын иштеп жатам. Кызыккандар көп, сүрөткө кызыгып, сүрөттү башкача көз караш менен караган адамдар көп. 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Бул күн 1995 жылдан бери белгиленет. Бул дата 1926 жылы 2 ноябрда биринчи жолу кыргыз тарыхында Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу Какей пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалып алынган. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.